окуучуларым. Маанайыңар кандай? Меники болсо абдан сонун. Мен да силерге өзүмдүкүндөй маанай тартууларым келет. Мен азыр силерге быйтыкчаларды көргөзөм. Силер дал өзүндөй кылып туураганга аракет кылгыла. Сабактын темасы Жунай Мавляновдун Нан аңгемеси. Сабагыбыздын максаты Жунай Мавляновдун кыскача өмүр баяны жана Нан аңгемеси менен таанышабыз, маңдай тери менен ырыскы табууга, эмгекчилдикке калыптанабыз, адамдагы эң бийик асыл сапаттарды баалоого үйрөнөбүз. Кыргыз эл жазуучусу Жунай Мавлянов 1923 жылы Ош облусунун Кош Төбө кыштагында туулган. 1941 жылы Жалал-Абад педагогикалык окуу жайын, 1950 жылы Жалал-Абад мугалимдер институтун, 1952 жылы Кыргызстан мамлекеттик университетинин сырттан окуу бөлүмүн аяктаган. 1942 жылдан 44 жылдарга чейин Улуу Ата мекендик согушка катышып, оор жаракат алган. Алгач эмгек жолун 1941 жылы Афлатон жана Эренжет айылдарындагы 7 жылдык мектепте мугалим болуп иштөө менен баштаган. Анын алгачкы чыгармасы 1960 жылы Жүрөк деген ат менен жарыкка чыккан. Жазуучунун алган сыйлыктары Кыргыз СССРнын эмгек сиңирген мугалими, СССР эл агартуусунун отличниги, ошондой эле Улуу Ата мекендик согуштун 1-даражадагы ордени, эмгек кызыл туу ордени, ардак белгиси медалы менен сыйланган. Жазуучунун калемине таандык чыгармалары Жүрөк, Аркыт, Гүлдөр аттуу ырлары, поэмалар жыйнагы, Нан, Бийиктик аттуу прозалык жыйнактары жарык көргөн. Жазуучу Жунай Мавлянов 2003 жылы дүйнөдөн кайткан. Темабызды баштаардын алдында Нан жөнүндө бир аз маектешип алалы. Ата-бабаларыбыз илгертен эле нанды ыйык тутуп, жада калса күкүмүн да жерге таштаган эмес. Буга кыргыз элинин макалдары далил болуп берет. Кана балдар, айткылачы, силер Нан жөнүндө кандай макалдарды билесиңер? Азаматсыңар. Азыр болсо экрандан Нан жөнүндө макалдарды угалы. Нан адамдын маңдай тери. Кулактай нан жесең, улактай күчтүү болот. Даны жоктун наны жок, наны жоктун жаны жок. Нанды жерден сура, аккан терден сура, малды эрден сура. Наны жок, чай курусун, кайры жок, бай курусун. Ачка отурганча айранга нан туурап жеген жакшы. Нансыз убакыт ачуу өтөт. Мына Нан жөнүндө макалдарды да угуп алдык. Эми Нан аңгемесин окуйлу. 2 күндөн кийин колхоздогу курулуш бригадасы кезек боюнча булардын үйүнө келмек. Ошондуктан Жаныбек менен Жеңишбек бүгүн эски үйдү бузуш үчүн жумушка барбай калышкан. Жеңишбектин тамдын төбөсүнө чыга келиши тигинин жанагы желеленген оюн үзүп койду. Жеңишбек Жаныбектин улуу агасы Сарымсактан калган жалгыз туяк. Майкечен ал там башында мизи өйдө карап жаткан экинчи кетменди ала койду да, күнгө күйгөн билек булчуңдары түйүлө калып, ары бери тултуңдады. Көөнүргөн кара кепкасынын алдынан көрүнгөн жазы маңдайы, коёндукундай бакыракай көздөрү, оң кашын жаап уюлкуган тармал кою чачы куду атасыныкындай. Анын кебетесине алдыртан тиктеп турган Жаныбектин көз алдына агасы Сарымсактын элеси тартыла берди. Жеңишбек армиядан күздө кайтып келди. Азыр колхоздо ошол жактан үйрөнүп келген кесиби боюнча манчор болуп иштеп жүрөт. 10 классты бүткөндөн кийин армияга чакырылгандар кайткан соң көпчүлүгү окууга же шаарга жумушка орношуп кетишкен. Муну деле ошентет го. Азыркы жаштар ата-эненин, ага туугандын тилин алчу беле, деп анын армиядан келер тушун болжол менен билишкен жакындары салкын мамиле кылышканы ырас. Жок, Жеңишбек антпеди. Эми окууга кетерсиң Жеңиш, деп апасынын сынап берген суроосуна жок, апа, силердей колхозчу эле болоюн деп турам. Атам колхозчу, апам колхозчу экенсиңер. Мен да колхозчу болууну чечтим. Баарыбыз эле шаарды көздөй кете берсек, колхозго ким калат?
керек деп тапса окууга колхоз өзү деле жиберет. Иши кылып окууга барсам да колхоз аркылуу барам апа, деп тигилердин санаасын тындырып койгон. Атасына окшоп оор басырык сүйлөп сабырдуу жүргөнүнөн апасы менен агасы андан үмүттүү. Жеңиш колуна кетменди алаары менен бери бас дегенсип Жаныбек үйдүн бир четин көздөй кадам шилтеди. Далистин тушуна барып, арык колдорунун тарамыштарын түйүлтө кетменин төбөсүнө өйдө көтөрдү да чаппастан Жаныбек кайра жерге койду. Эмне үчүн? Анын маңдай териси жыйырыла түшүп, кырдач мурдунун таноолору кериле берди. Ким билет, балким ичинде ата-энесинин өмүрү өтүп, агалары төрөлгөн бул үй азыр жаш балапандардын уясындай ыйык көрүнүп, бузууга дити барбай жаткандыр. Мындай болушу да ыктымал. Баягы жылы бир актив чыкма жигит атасынын эски имаратын бузганда Жаныбектин апасы кыйын нараазы болгон. Ботом, атасынын жайын бузат деген кандай шумдук? Ата жайын байлууканага айландырып таштап, жаңы үйүндө мамыр-жумур жашаганын көрүп турабыз го. Арбак ыраазы болмойун тирүү жан жарбайт. Атасынын колу менен курулган жайдын бузганы арбактарды безиткени. Балким аны ыргылжың кылып турган апасынын ушул сөзүдүр. Андай болсо кийинки 5-6 жылдан бери жыл сайын бул кыштакта 15-20дан эски жайлар кулап, ордуна үстү шифер, тунуке же черепица менен жабылып, пайдубалы жарым метрче цементке отургузулган кош терезелүү үйлөр курулуп эле жатпайбы? Жаныбек жеңеси Айсалкын экөө да ушундай үй тургузууну көптөн бери дектеп жүрүшпөдү беле? Антпегенде бүлөө көбөйүп да баратат. 2 үй бир далис кимисине калкалагыч болсун. Бети башын жалмалап өтүп жаткан зааркы желден ичиркенгендей Жаныбек далысын куушура бир жыйрылып алды да, таңданган мүнөздө өзүн карап турган Жеңишбекти көрө коюп уялып кетти көрүнөт. Ошол замат кетмендин сабына колдору ороло түштү. Өмүргө өмүр кошомун деп, мунарыктана көз учуна, араң урунган горизонттун тээ-береги четинен ааламга күлө карап шаша чыккан күндүн нурлары менен Жаныбек төбөсүнө бийик көтөргөн кетмендин пеши кездеше калды окшойт. Айнеке күзгү тоскондой алк жарк эте берди. Соңунан лакыйган кетменден ыргытылган топурак тамдын арт жагына барып күп этти да чаң тозоң абалап жөнөдү. Жеңишбектин кетмени да ушул көрүнүштү кайталап жатты. Түшкө дейре бир үйдүн төбөсүн тизеден келген кара чирик саман аралаш топурактан экөө араң арытышты. Экинчисинин үстүнө жарымдаган кезде Жаныбек кууш маңдайына мончоктогон терди жеңи менен шыпыра аарчынып, анан тамеки тутантты. Топурактан арыган торсундун бирине көчүк басып, экинчисине узун буттарын тирей отура кетти да жаак этин капшыра папиросун сура баштады. Кебетеси ишке берилип кетип, ага кумары аша түшкөнбү, кайра тартып, оозунан, мурдунан көгүш түтүн булатып жатты. Бул дем алыштан пайдаланып Жеңишбек шатыны кайчылдата суусун ичип келейин деп төмөн түшүп кеткен. Дароо эле катуу кагазына жете түшкөн папироско чырт эттире тиш арасынан түкүргөн Жаныбек аны бут арасынан ылдый чертип жиберди. Өзү эмнегедир жаш балачасынан анын кайда барып түшөрүнө көз салды. Үстүн жука топурак каптаган тегерек нерсенин үстүнө барып бир тийгенде гана папиростун гүлгө айланган жагы үзүлүп кетти. Тегерек нерсе эмне болду? Кичинебизде апам бизге аш куюп берчү кара аяк эмеспи? Аякка окшобойт. Тээ тамдын төбөсүнөн түшкөн кесектин калдырганы бекен? Кандайдыр бир сезим Жаныбектин жүрөгүн жанып өттү. Нан, баягы нан. Муунган кишидей анын добушу каргылданып чыкты. Додолонгон топурактын үстүнө тик секирген Жаныбек алигини кош колдоп ала койду да бетиндеги топуракты үйлөп жиберип бооруна кысты. Чын эле нан экен. Муну Айсалкын жеңем кантип унутуп койду? Бул үйдүн какыр чикирин өзү баш болуп жыйнаштырбады беле? Кантип нанды унутуп калды? Же ырымдалганы менен не пайда берди? Андан көрө топурак алдына тапталып калганы артык эмеспи? Деп айтайлап таштады бекен. Андай болууга тийиш эмес эле. Далай жылдан бери ушул үйдүн шыбында ак калтага илинип турчу бу нанды бапестеп, бетин жөргөмүштүн желесине бастырбай, маңар байлатпай апам өлгөндөн бери сактап келаткан өзү эмес беле? Жаныбек азыр бооруна кысып турган нандын четинен 3 жери кетилген. Анын экөө улуу агаларына тиши тийген жер, үчүнчүсү өзүнүкү. Бу нанды Бүбүш апа өзү жаап, өз колу менен биринчи жолу тун баласы Сарымсак кан майданга жөнөп жатканда ат жалына сунган. Четинен тиштеп кой балам. Ылайым туз насибиң өз үйүңөн буйрусун. Ушу тилек менен экинчи уулу Асылбекти кийинчерээк Жаныбегин атказган. Жок, эненин тилегиндей болбой калды. Ал тилек кылгандай Сарымсак менен Асылбек кайрылып келип, эне колу сунган алиги нанды тиштебей калышты. Урушка жетпей кенже баласы Жаныбек гана кайрылып, бул үйдөн кайра даам татты. Бирок эне аны көрбөй калды. Жеңиш жылы 4 жыл бою жол тиктеген анын көзү түбөлүккө жумулган болчу. Агалары менен энесинин ал эстелиги бут астында тепселип калганын көргөн Жаныбектин каңырыгы түтөй түштү.
Апасынын уялаштарын жыты ушулунан да сакталып калгандай аны бетине кармап жыттай берди эле көз жашы чаңдуу жүзүнөн төмөн көздөй ис салды. Ушул кезде нары жактан суу ичип чыккан Жеңишбек агасынын тиги абалын көрүп селт этти. 2,5 айдан кийин ак калтага салынган нан жаңы үйдүн шыбынан кайра орун алды. Демек, Жунай Мавлянов нан аңгемесинде турмуштук бир кичине көрүнүшкө адептик чоң маани берип чечмелей алган. Армияга узап бараткан балдары Сарымсак менен Асылбекке нандын четинен ооз тийгизген эне ылайым туз насибиң өз үйүңө буйрусун деп айтат. Бирок эненин балдары согуш ааламатынан кайтпай калды. Ошентсе да эне аны балдары ооз тийген ыйык белек катары сактап жүрдү. Жанибек да энеси алтын жолдоп жаңы тамына илип койду. Силер да нанга урмат менен мамиле кылгыла балдар. Анткени нан адамдын таманакы маңдай тери менен жаралат эмеспи? Аңгемеде согуштан кийинки жылдарда айыл жеринде болгон өзгөрүштөр, өзгөчө жаңы үй куруу, адамдардын жаңыча маданияттуу жашоого умтулуусу көркөм чечмеленген. Аңгемени окуп чыгуу менен силер ата эне сөзүн ойлоого, урматтоого жана аткарууга үйрөнөсүңөр. Адамдардын бейпил жашаш үчүн тынчтык керек экендигине ынанасыңар. Аңгемеде тынч болбосоң алтын сарайдын ичи да караңкы, нары кутсуз деп адилеттүү айтылган. Аңгеме жактыбы балдар? Тарбиялык мааниси аябай зор экен. Азыр Гүлнур Сатылганованын аткаруусундагы Нандын жыты деген ырдуугалы бул ыр ушул аңгемеге дал келет деп айтсак жаңылышпайбыз. Nandın jıtı gündün jayqı ısığı nan көп bolsa üydün kutu eki bettin kızılı Нан жөнүндө макалдарды үйрөндүк, аңгемени окудук, жада калса ырда уктук. Эми сабагыбызды бышыктайлы. Ал үчүн долбоор түзөлү. Долбоор бул чыгармадагы каармандарды анын мүнөзүнө кылган иш-аракетине жараша кандайдыр бир нерсеге окшоштуруу, салыштыруу. Келгиле балдар, Нан аңгемесинде каармандарды салыштырып көрөлүчү. Мисалы, мен аларды экрандагы сүрөткө салыштырдым. Бул жерде Жанибекти кайыкка салыштырдым. Себеби ал кайык бир нерселер ташыйт. А Жанибек согушка катышып, бизге жеңиш алып келди. Ал эми Сарымсак менен Асылбекти учуп жүргөн эки кушка окшоштурдум. Анткени алар согушта курман болушуп, жандары асманга учуп кетти. Ал эми апасын асмандагы күнгө салыштырдым. Себеби ал күндөй болуп мээрим чачып турат. Жеңишбек жаш бала, андыктан мен аны сууга салыштырдым. Анткени анын жан дүйнөсү суудай таза. Үйгө тапшырма Нан сөзүнө синквейин түзүү, аны менин WhatsApp номериме жөнөтөсүңөр. Саак жактыбы балдар? Анда эмесе коштошолу. Көрүшкөнчө аман болгула.